to witness the signing of this executive order. Президенттикке жаңы келери менен эле Барак Обама Гуантанамо абагын 1 жыл ичинде жабууга буйрук берген. Андан бери 7 жыл өтүп, президент бул маселени кайра көтөрдү. Бул план аркылуу биз террорчул пропаганданын куралын жок кылабыз. Өнөктөрүбүз менен мамилебизди бекемдейбиз жана коопсуздугубузду чыңдайбыз. Ошондо биз америкалык баалуулуктарыбызды сактаган болобуз. Гуантанамо абагы жабылышы керек. Гуантанамода кармалган 800 туткундан учурда 91 калды. 35 туткун жакында башка өлкөлөргө өткөрүлөт. Ошону менен бирге соттоого далилдер жетишсиз болгон. Бирок бийлик кое берейин десе, өтө опурталдуу деп саналган туткундар да бар. Булар Американын ичинде камалышы керек дейт Барак Обама. Бирок Конгресс Гуантанамо туткундарын өлкөгө киргизүүгө тыюу салды. Республикачыл сенаторлордон бири Пат Робертс террорчуларды өлкөгө киргизүүгө жол бербейбиз дейт. Президенттикке талапкерлигин коюп жаткан дагы бир сенатор. Биз Гуантанамону жаппайбыз. Ал тургай мен президент болгондо алар Невадага жөнөтүлбөйт. Манхэттенде соттолбойт. Алар Гуантанамого жөнөтүлөт. Гуантанамо маселеси президент Обаманын кызматындагы эң татаал көйгөйлөрдөн бири болду. Мөөнөтүнүн акыркы жылын өтүп жаткан президентти республикачылар көзөмөлдөгөн Конгрессте колдой тургандар көп болбой төңдүү.